өзгөчө абал режими күчүнө кирди. Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коменданттык саат киргизилди. Азыр биз Благовещенка айылында турабыз, бул жерге. Бул айыл карантинге кирген айыл. Бир да адам контакт болгон адам калбаш керек. Өткөн жылдын соңунда Кытайдан чыгып дүйнө жүзүн каптаган COVID-19 илдети алгачкы жолу март айында Сузак районунун тургунунан тастыкталды. Мындан улам өлкө башчы тарабынан чукул чечим кабыл алынды. Республика аймагында алгач өзгөчө кырдаал, көп өтпөй тагыраак 25 марттан тарта оору көп катталган Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Сузак, Кара Суу, Ноокат райондоруна өзгөчө абал киргизилди. Тартип күчөдү, блокпосттор коюлду. Адамдарга көчөгө себепсиз чыгууга тыюу салынды. Коменданттык саат режими башталды. COVID-19 илдети катталган Жалал Абад облусу ошол учурда борбордун көңүл чордонунда болду. Оору чыккан айылдар карантинге алынды. Элдин саламаттыгы үчүн катаал тартипти орнотуу жагы аймактарда түзүлгөн комендатураларга жүктөлдү. Сузак районунун жана Жалал Абад шаарынын комендатурасынын алдында убакыт саатка күн түнгө карабай тийиштүү кызматтар күчөтүлгөн таризде өз жумуштарын башташты. Жалал Абад облусунун аймагында орнотулган 50дөн ашуун карантиндик санитардык блокпосттордун ар биринде Ички иштер министрлигинен, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнөн, медицина тармагынан, өзгөчө кырдаалдар кызматынан түзүлгөн 20га чукул кызматкерлер биргеликте 24 саат бою күзөттө болушту. Албетте, башында элдин мындай катаал шартты кабыл алуусу оңойго турган жок. Оору жукпаш үчүн үйүңдө бол дегенге карабай көчө бойлоп жүргөндөр ар күн болду. Бирок мыйзам баарына бирдей. Коомчулукту апааттан алып калуу үчүн эч кимдин көңүлүнө карабай талаптарды аткаруу башкы орунга чыкты. Ар бир кызматка тийиштүү милдеттер жүктөлдү. Кандай кырдаал болбосун, Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнүн өздүк курамы ар дайым даяр тапшырманы аткарууга. Бул жерге атайын чатыр орнотулуптур да, ушул жерде жатып атасыздарбы, үйгө барбайсыздар, мындайча айтканда? Үйгө бармайт. Бала чаканы сагынат кезин. Иш экен, ушул телефондо чалып турушат. Өзүмдү жумушта аял киши эмес, офицер катары сеземин. Ошол себептен эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес жумуш боюнча. Элибизге кызмат кылышыбыз керек. Биз Гиппократтын антын алганбыз. Ошон үчүн бизде болгон мээнетибизди эме кылып, ишибизди мындатак жакшы деп ойлойбуз. Коронавирустун алдын алууда адамдардын каттамын кыскартуу башкы милдет болчу. Ал үчүн бир эле блокпосттордо эмес, коменданттык саат учурунда да атайын рейдтерди ар күнү жүргүзүү колго алынды. Бет кап барбы? Бет капыңыз жокму? Сиз бет кабы жок жана ошондой эле коменданттык саатты бузуп жүрөсүз. Биз сизге бет кап, санитардык нормаларды сакташ керек, түшүндүңүзбү? Арадан 1,5 ай убакыт өттү. Комендатуранын кол алдында иш жүргүзгөн бир нече кызматтардан турган команданын чечкиндүү кадамдары жемиштүү натыйжа бере баштады. Тынбай, баягы жумуштарды сеники деп бөлбөстөнүүгө биргеликте ушундай бир кызмат кылгандын алдында биз ушул илдетти жайылтпоого алдын алып калдык десек да болот да. Бул убакыт аралыгында чындыгында эл баарын туура түшүнүп, коюлган эрежелерди аткарууга моюн сунду. Эл өзүнө эле кыйналат эле да, азыр уккан элдин өзүнө жакшы. Тынч болгон бизге деле жакшы. Баарынан да COVID-19 илдетин жайылтпоо максатында адамдар ээлеген кызматына, аткарган ишине карабай, баары күч бирдикте иш жүргүзгөнүнө учурда эл күбө, эл тараза. Ушул кырдаалда, ушул сөзсүз түрдө күч түзүмдөрүнүн, медицина тармагындагы кызматкерлердин, ошол эле кезде жалпы Кыргызстандагы ар кайсы структурадагы мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери патриот сезим менен жумушун аткарышты. Мына бүгүнкү күндө дагы ошондой эле кырдаал болду. Мына ушулар тынымсыз өздөрүнүн күнү түнү өздөрүнүн үй бүлөсүн унутуп иштеп берди. Жалал Абад шаарынын комендатурасы
Албетте, жаралган кырдаалдардан чыгууда ар бир кызматкердин кошкон салымы өзгөчө. Жалал Абад комендатурасынын штабында болсо тынымсыз телефон чалуулар, адамдардын арыздаттануулары, булардын баарына мындагы кызматкерлер жоопту болду. Алар жеке кызыкчылыктан да мекенге болгон кызмат жогору турарын өз ишмердүүлүгү менен далилдешти. Органдарда кирип жатканда ант беребиз да. Кандай гана кырдаал болбосун, кандай жагы болбосун барабыз деп. Ошол милдет антыбызды кызматтын акырына чейин биз аткарышыбыз керек. Бул милдет. Биз милдетти аткарышыбыз керек. Учурда абал бир аз турукташкандай болду. Анын негизинде Кыргызстанда айрым аймактарга 25 марттан тарта киргизилген өзгөчө абал алынып, жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаал режими узартылмай болду. Бул тууралуу 8 майда президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу учурунда кабарлады. Өлкө башчынын мындай чечимди кабыл алуусуна COVID-19 илдети менен күрөшүүдө мамлекетте талаптагыдай иш жүргөндүгү негиз болгон. Антке менен учурда тажы ылаңын жеңдик деп айтууга эртелик кылат. Ал күн да алыс эместир. Болгону ал үчүн ар бир жаран белгиленген санитардык эрежелерди так сактоого милдеттүү. Бүгүнкү күнү бул илдет менен күрөшүүдөгү эң негизги маселе бул тартип болчу. Жарандардын арасында, коомдо, көчөлөрдө, жалпысынан эл арасында тартипти сактадык деп эсептейм. Ушул илдетти күрөшүүдө элибиз менен бирге болдук. Элибизге мен терең ыраазычылык билдирем. Эң башкысы мамлекетте кандай гана кырдаал жаралбасын, элдин саламаттыгы, өлкөнүн тынчтыгы үчүн аткарылган эбегейсиз эмгек элдин эсинде, тарых бетинде калат. Элдин саламаттыгы жана коопсуздук үчүн Элибиз, жерибиз, ата мекенибиз үчүн кызмат өтөп келебиз. мен өз кесибимди сүйөм, кызматым мекенге.